саат 6-дан кийин ичпегиле, оозду мындай бекиткиле. Ассаламу алейкум. Жолдошум ачка болдум дейт. Туруп эле жарым саат мурун азга түшкү тамак эмне бар дейт. Анан тезирээк курсагын тоюлуш керек, эмне кылышым керек. Мына уже издеп жүрөт да, эмне жесем деп. Азыр мен көрсөтөм эмне кылып койгом мен мурун. Ушундай кездерде курсагына тамак тезирээк батыш үчүн аз көрсөтөм. Бая күнү отуруп, абышкам өзү алып келип берген. Мындай котлеттерди полуфабрикат кылып, почти готовый полуфабрикат деле эмес. Азыр ушундан жасап берем. Апчырып. Мына. Анан мындай пакистанский самсада жасагам, көрүңөрбү? Катып койгом. Анан ушуларды алып туруп, эпиден экөө жеп алабыз. Азыр бышырамын. Мына өткөндө Флоридадан сатып алгам. Убактылуу жасап атык белек 6 ай. Момда сатып алгам, ана морикиндей эмеси менен, көрүңөрбү? Ушуга эле мен манту эмелерди 2 заход менен бышырчумун. Мына, пожалуйста. Бул почти что готовый. Азыр суу кайнагандан кийин где-то бир 5-6 мүнөт эметем, паритетем болду. Таптайыр болду. Муну эмне менен жасады дебейсиңерби? Биякта деген свежий уйдун эти. Анан гречка, жарымы уйдун эти, жарымы гречка. Анан пияз, бир жумуртка, чеснок болду. Эмне коштум бияка дагы? Карамут, кызылмыш кошпойм, туз болду. Анан бир аз ун кошосуң, анан бышырып атканда унга обваливать этип алыш керек да. Аябай вкусный, воздушный. Бул негизи гречка. Мен ар дайым гречка менен жасайм. Мен мурун картошка менен жасачумун, азыр гречка менен жасайм. Во-первых, биз деген азыр здоровый питанияга өттүк. Биякта эмне болуп атат? Мына биякта мына момдай пакистанский самоса жасагам, самса да, пакистанский. Ушундай болот. Мунун ичинде эмне бар дебейсиңерби? Мунун ичинде мына момдай эме бар. Ушундай бышырып туруп эзип, нут. Ушуну. Анан картошка менен эзип, бирге бир кошуп. Анан эме бар, мунун ичинде томолок болгон горох, бурчак, пияз, где-то бир 3-4 мүнөт куруп алам. Бирок ага чейин бул эмеге бираз эметип алыш керек, эритип алыш керек. Бизе болбойт. Силерге дагы ушундай совет берип кетмекчимин, өзгөчө жаш келиндерге, балалуу чакалууларга бош убактыңар болгондо, балдарды бирөө карап турганда ушундай заготовка жасап туруп, эмеге морозилкага салып салсаңар болот. Ошол эле пельмендерди, ошол эле мантуну, ошол эле самса, все что угодно. Анан ушундай котлетадан көп, анан эт аз болуп атса, картошкадан да кошуп, бирдемелерди кошуп жасай берсеңер болот. Муну микроволновкадан бир аз жумшатып эритип алам. Анткени ичинин баары тоң да. Тоңду эритиш керек. Эми буга бышырыш керек. Тоңу болуп кызарып бышып калды. Кытыр этип, ичи аябай вкусный. Ар кандай специяларды кошсоңор болот. Мындай коричневый ристи дагы сууга бышырып туруп, мындай пакеттерде келет да, коричневый деп коет. Бул аябай жакшы. Мынтип муну дагы даярдап салып койгом. Азыр муну бир аз ысытып тарелкабызга салсак болот. Мына, ребята, биздин түшкү тамак. 2 котлета, мындан 100 грамм, мындан 50 грамм огурец, обязательно зелень и жанагы рис. Абышкамдыкы, бул болсо меники. Так, и самосаны коем, самосаны. Вот так вот. Все. Он постоянно, bizde оливковое масло турат, обязательно. И вот это вот моя вертелка, ребята. Өткөндө да бир абысыным мындан да сонун вертелка алып келиптир. Ошону аны конокко коюш керек. Буну өзүм алгам. Интересная штука, да? Как в китайском ресторане. Все, абышкам чыгарайын. Жан! Амат! Иштеп атат. Come! Приятного аппетита. Тамаң таттуу болсун. Bon appétit. Say thank you. What did you say? I don't know what you said. Say salam alaikum.
Who is that? My viewers. Assalamu alaikum. Men жасаған тамағым жағабы саған? Did you like the food I cooked for you? I haven't tasted yet. Tamam. Дамдап көрөлекмин дейт. Силер ойлоп атсаңар керек, эме деп, только видеодан ушундай тамак түшүрүп, ушундай эле жешет. Видеонун аркасында отуруп алып, балчылдатып, лагман, беш бармак жейт болуш керек деп ойлоп атсаңар керек, жок туугандар. Кана бисмилла. Нормально. Тамак жеп бүтөйүн. Тамак жеп бүткөндөн кийин мен силерге сонун бир арыктоо техникасын айтам. Мен bir айдын ичинде почти 7 килограммга арыктадым. В общем, тамак жеп болдук. Негизи исламда айтат го, тамак жеп бүткөндөн кийин кандайдыр бир ачкачылык сезим калыш керек депчи. Ошондой турабыз да, эмеденчи. Ооруп турбай, жеңил турабыз. Суу ичелекпиз, сууну жарым сааттан кийин ичебиз. Же болбосо тамак ичкенге чейин жарым саатка чейин суу ичебиз. В общем, мен bir айдын ичинде жолдошум экөөбүз мелдешип 5 килограмм арыктасам $3000 бересиң дедим абышкама. То есть мотивация кылчуман десем. Эмнеге мен сен арыктасаң анан мен сага эмнеге берем акча деп атпай. Мени бир мотивация кылчы, мен ушундай бир аябай чоң каалоо менен өзүмдү карайын десем макул деди жолдошум. Ар бир килограммга $500 берем. Эгер андан ашыкча эметсең, арыктасаң, ар бир айдын ичинде ар бир килограммга $500. Ошондо мен деген 5 килограммга арыктамак болдум да, бул $2500. Мен 6 килограммда эметтим. 3-сентябрдан 3-октябрга чейин веске түштүм, 6 килограмм көрсөттүм. Анан азыр бүгүн деген 9-у, андан бери канча күн өттү? 6 күн өттү. Дагы 1 килограмм арыктаптырмын, 7 килограмм арыктадым туугандар. Эмне себептен мен мындай арыктоону чечтим дебейсиңерби? Күндөрдүн биринде веске түшсөм 86 болуптурмун. 86 килограмм 600 грамм. Эртең тамак ичпей туруп эле биринчи, то есть семиздиктин биринчи даражасы деп эсептелинет экен. Ошондо кой дедим. Анан тиземде ооруп жүрдү. Тиземде ооруп баскан турганым, кыйналып, кышылдап видео түшүрчү эмес белем, билесиңерби? В общем, анан бир күнү ошентип эле Испаниядан ылдый жака түшө калып эле жолдошума ушинтип көрсөтүп атпаймынбы? Атабасам болбойт, мен чөтө өзүмдү забросила, өзүм сезип атам десем, давай деди. Анан баягы жерден эң негизгиси албетте ден соолук өзүңө керек да, Анан бул жерден акча маселеси. Эмне 1 килограммга $500 тапкан эмне тура болот да. Анан ошо акчага да кызыктым, естественно, салмакты кетирген. В общем, эмне кылдым дебейсиңерби? Бысмыла дегенде эле мучнойду алдым. Ундан жасалган продукцияны жебеген, ошо желген жок, күрүчтү алып таштадык, вообще жолдошума да жебе дедим. Анан таттууну полностью алдык. Калган баарын жей берсе болот. Анан саат 6-дан кийин тамак ичмей жок. Вот так, туугандар. Анан бат эле вес ылдыйлады. Биринчи суу кетет, билесиңер, мына шишиктер кетет. Андан кийин уже баягы ашыкча салмак кете баштады, туугандар. Бат эле. Анан бир Азербайжан нутрициологдун видеосун көрүп калдым TikToктон. Анан ошол $80 эме 2 жумалык программа түзүп берем для похудения деди. Анан ала коюп атпайм аны дагы. Анан аны да баштадым. Чөтө мага анча жакпады. Анын эмесин колдондум, физкультурасын. То есть тренировка болгондо эмне жасаш керек экен? Планканы билесиңер, YouTube'дан мына азыр жерге тиркеп коем, сүрөтүн көрөсүңөр. Анан вакуум жасаш керек. Мына момдай вакуум. Көрүңөрбү? Ошондой вакуум 5 мүнөттөн. Ушунда күнүнө жасап туруш керек. Анан чай, кофе деген баарын алып салдым. Сүт алып салдым. Анан сууну жөн ичпей, жана обогащенный, байытып ичиш керек. Жөн эле сууну шукулдатып иче бербей, сөзсүз түрдө лимон.
Анан эми детокс деп коет экен да, детокс напиток деп. Имбирь, лимон, мята, мята, анан эмне эле унутуп калдым, синамон унутуп калдым. Эмне эле мына корицаны кошуп кайнатып, в общем, ошондой ичиш керек экен. Жатаарда эртең менен турганда, в общем, ошентип эле бат-баттан эле арыктап кетти. Мына бүгүн 9 октябрь, 3 сентябрда баштагам. Бүгүн 9 октябрь, мен 7 килограмм таштадым. Это же очень хороший результат. Аябай жакшы натыйжа бердим да. В общем, бир жума мурун мен Дастан Шашаев менен жакшы чай ичишебиз. Келинчеги менен келип турат үйгө, көз жакшы мамиледебиз. Ошо аял экөө келип калды. Кайдан келатасыңар десем, фитнестен келдик. Кайсы жерден? Могу силер жакта эле дейт. Апейди анан берличи мага адресинде. Мен ошол жака барып, мен көрүп, эми күндө барып атам. Бир жумадан бери күндө барып атам. Ал жерде эмне бар дебейсиңерби? Ал жерде бүт фитнес, бүт эмелер, тренировочный инструменттер баары бар. Жарым саат жүгүрөм, анда бирдемелери бар. Андан кийин эме саунасы бар, жанакы steam room дейт да, мындай пара момтуп чыгып турган жерчи. Эмеси бар, джакузиси бар, бассейни бар. Ошолорго барып, ошолордун баарын колдонуп атамын. Саунасы да бар. Анан күндө барып атам. Эртең менен саат 6 жартыма чыгып кетем, 7-ге барам кээде, эртеменки 1-2 жолу түштөн кийин бардым, бирок эртең менен барган жакшы экен. Анан аябай жагып, ошол дагы себепкер болуп атабы иши кылып эменин салмактын кетишине, туугандар. Иши кылып мен эмне демекчимин? Өзүңөр жардам бере албасаңар, эч ким жардам бербейт экен. Мен азыр аядимкидей жеңилдеп жыргап эле калдым. Ушул салмагым кетип, буттарым ичкерип, өзүм ичкерип кичине. Анан деген бетим тунарып, бетим. Ладно, арыктоо маселесин түшүнүңөр. Эмне кылыш керек? Мучной камыр токтоткула. Моомда жанакы апаңар камыр жууруп, жанакы кесме жасаган табак менен тамак ичкенди токтотуп, кичине жана мен көрсөткөн момундай өлчөмдөгү кичинекей, мындан деле кичинекей тарелканы тандап алгыла да ошо менен ичкиле. Саат 9-да, 12-де, 3-тө, 6-да ичсеңер жетет. Мына момундай аздан. 100 граммдан, 200 граммдан иши кылып, ар бир. Анан тарелкаңарда сөзсүз эме болуш керек, протеин, белок болуш керек. Сөзсүз өсүмдүктөр болуш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Анан деген правильный углеводдор болуш керек, туугандар. Тарелка деген ушундай 3-кө бөлүш, ушундай жакшынакай тамактардан, азыктардан туруш керек да. Бир эле кесмени эле үкүтүп жеп алып жатып алсаңар бүт өлдүңөр, туугандар. Анан молекул эме тамырларды жана кысып, холестерин, анан жанакындай инфаркт ошолорго алып келип атпайбы, туугандар. Эме жегиле. Өсүмдүк жөн эле чайнагыла. Курсак ачса жөн эле азыр Кыргызстандын тамактары, азыктары бар таттуу го, сону даамдуу. Жөн эле сайыбызды кытыратып жесеңер дагы эмне аябай жакшы эме. Полезный, пайдасы көп. Вот ошол, туугандар. Анан саат 6-дан кийин ичпегиле, оозду мындай бекиткиле. Өзүңөрдү ач сезип атсаңар, тим элечи, уктай албай, тим эле көзүңөргө холодильниктин ичинде тамактар көрүнүп, тамак көрүнүп атса, бир стакан кефир ичип койгула, же болбосо алма жеп койгула. Эгер капуста, морковкадан жасалган салат болсо, ошондон жеп алгыла. Эчтеке болот, өлбөйсүңөр. Адам өлбөйт. Күнүнө бир жолу тамактансак деле өлбөйбүз. Өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен, туугандар.